Баткен шаарынын тургуну Мамажалил Шарипов эмдөөдөн баш тарткан жарандардын бири. Ал адам баласына ооруну бергенде, оорудан айыктырганда Кудай деп билет. Өзümde açığını açsam ben Allah'tan korkam. Şimdi söylüş gerek Allah Teala'm aldı. Ben özümde endetkenim yok. Mağa Allah yetişti deyip koydum. Oğru böyle turana Allah'ım şüpher edin Allah'ım da. Mağa Allah'ım yetişti. Kıskası neyse. Dini көз карашта эмдөөдөн баш тартуу туура эмес дешет Баткен облусундагы казыяттын дин кызматкерлери. Дини түшүнүктөн алганда адам өзүнө зыян келтирген нерседен баш тартат. Эгерде эмдөө пайдалуу болуп, андан адам баш тартса, буга ислам дини тыюу салат дейт Баткен облустук казыятынын башчысынын орун басары Нурдин Мамасабиров. Эмдөө боюнча сөз келгенде, эгерде биздин медицина тармагындагы жооптуу кызматкерлерибиз бизге ошол эмдөөдөгү вакцинанын курамында арам нерсе жок деген нерсени тастыктап берсе, анда каршылык жок, эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Ал таблетка болобу, ал үкөл болобу, ал кандай гана дары болбосун колдонгонго акыбыз бар, күнөөкөрчүлүгү жок бул жердечи. Эмдөө милдеттүү эмес болгондуктан акыркы мезгилде эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүүдө. Дарыгерлер өз учурунда эмделбеген адам түрдүү жугуштуу ооруларга дуушар болуп, эпидемиологиялык коркунучтарды жаратышы мүмкүн дешет. Возможно, айтып болбойт, эгерде низкий охват болсо, пайыз жетиштүү болбосо, неиммунный прослойка деген населениянын немесиде пайда болушу мүмкүн. Анын ошол албаган, өз убагында албаган, эмдөөдө албаган ошол ооруларга каршы ооруп калышы мүмкүн. Эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер мамлекеттик билим берүү мекемелерине балдарын берүүдө тоскоолдуктарга дуушар болушат. Анткени дарыгерлердин уруксатысыз эмделбеген бала бала-бакча жана мектепке кабыл алынбайт. 5 жашка чейин биздин 6 жашка чейинки балдарыбыз эмдөө албай калса, сөзсүз түрдө бул баланын өмүрүнө, ошондой эле ден соолугуна сөзсүз түрдө коркунуч туудурат. Себеби кор краснуха, кызылча деген оорулар вспышка болуп, адамдан адамга жугуп кетип, абадан жукканына байланыштуу, өтө коркунучтуу болгонуна байланыштуу баары ата-эне түшүнүп, ушуну алган абзел деп ойлойм. Анан эгерде баш тартып, кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдөн баш тартып, балдарына албаган болсо, бул эч кандай биздин мамлекеттик балдар бакчасына, ошондой эле биздин мектептерге, окуу бөлүмдөрүнө кабыл алынбайт. Себеби башка балдарга дагы мүмкүн ооруп калса, жугузуп коет деген коркунучтун негизинде. Баткен облусунда эмдөөдөн баш тарткандардын саны 2019 жылы 228 адам болсо, 2020 жылы 558 адамга жеткен. Эмдөөдөн баш тарткандардын басымдуу бөлүгү Кадамжай жана Лейлек районунун тургундары.